Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар. Мына туугандар азыркы учурда мынау ак үйдө плашатта борбор калабызда болуп аткан окуялардан бардыгыбыз жүрөгүбүз өйүп турат. Бирок бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан уруш учурунда, согуш болуп аткан учурда деп атат. Үйлөрдө өрттөбөгүлө деп атат. Жаш балдарды өлтүрбөгүлө дейт. Аялдарды өлтүрбөгүлө, кары картаңдарды өлтүрбөгүлө, жана силерге каршы чыкпаган адамдарды өлтүрбөгүлө дейт. Согуш учурунда ушундай нерселерди кылбагыла деп атат. Даже дарактарды кыйбагыла дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде. Анан бизде барып ак үйдү өрттөгөнүбүз, ошол жердеги машиналарды өрттөгөнүбүз, ак үй өзүбүздүн пулубузга курулат туугандар. Өзүбүздүн акчабыз кетет кайра эле ошо ремонт кылганга. Ошол жердеги машиналарды өрттөп, ал элдин машиналары туугандар. Ал өзүбүздүн машиналарыбыз туугандар. Тынчтык менен барып ошол жерге шайлоону кайрадан өткөзүш үчүн бардыкпы? Ошол максатта эле барышыбыз керек эле. Каякта барып алып, ак үйдүн эшигин каккылап, ал үйдө эч ким жок туугандар азыр. Бардык тарап кетишкен ал жерде. Аны биз барып ал жерге кирип алып, барактарды ыргытып, үйдө ичиндеги нерселерди өрттөп, эмне кереги бар эле туугандар ошол нерсенин? Андай нерсе кылбастан тынчтык менен, ошол сабырдуулук менен барып ошол жерде турушубуз керек болчу. Эгер ошончолук чыдабай атабызбы ошол нерсеге? Анан экинчиден биздин бийликтегилер өзү билсе болот ошол нерсенин. Буга чейин дагы, bundan кийин дагы кыргыз эли, кыргызстандыктар эч качан согуш мындай мынтыка менен биреге атып койсоң, бомба жаргызып койсоң, чегинип кала турган же коркуп кала турган эл эмес. Урматтуу бийликтегилер. Булар кыргыз эли ан сайын күчөйөт экенин өзүңөр билесиңер. Ошону билип туруп, кайра силер дагы ошол элге каратып ок атып, башка кыласыңар туугандар. Ал туура эмес. Жөн гана коркутуу, үркүтүү менен жөн гана ошол эмени колуңардагы каскаңарды, башкаңарды ошо коркутуу, үркүтүү менен айдашыңар керек болчу ошол нерседе. Миң ошол ак үйдү барып эшигин такылдаткан тагдырда эле 2-3 котурлар барып эштер кышайтып эме болуп атканда. Ошол жерге барып алып, ошону ак үйдү коргоп, ошол жерде мынтык атпастан, бомба атпастан, башка кылбастан ошол жерде коргошуңар керек болчу. Силер дагы, урматтуу бийликтегилер. Эми өзүңөр ушул нерсени ишти ашырып алдыңар. Мына саат 2-де ошол аянтта чогулду, 2-де, 1-де. Ошондо өзүңөр туруп, ошол жерде БШКга отурум кылып, шайлоону кайра башына өткөзөсүңөрбү, же башка өткөзөсүңөрбү? Ошол жерде бир жыйынтык берип, ошол жерде топтолгон адамдарга бир тараптуу маалымат берип койгондо ушул нерсе болбойт болчу. Канчалаган машиналар өтөт, канчалаган балдар ошол жерде жаракат болуп жатат, ошол жерде кансырап. Не деген акмакчылык болду бул эми? Ошол элди азыр мына өзүңөр кылып, ошол нерсени эме кылдыңар. Ошону оңой эле бүтө турган нерсе болчу. Чыгып, туугандар, буйруса 16 партия менен эртең сүйлөшөбүз, мындай кылабыз, андай кылабыз деп, элди басынтып кое турган ошол жерде силердин өзүңөрдө болчу эле. Өткөндөгүдөй ойлоп, силер дагы бир-эки куулап койсок, кетесиңер, кетип калат деп ойлодуңар силер деле ошол нерсени. Бул андай эмес да эл. Бул кече силер аттыңар эле, кайра ан сайын күчөп, мына азыркы учурда канчалаган машиналар өрттөлдү, канчалаган нерселер өрттөлдү деп атат. Бул нерсе туура эмес. Анан элдин кылганы да туура эмес. Эл ал нерсени өрттөбөш керек эле. Ал буюм өзүбүздүкү туугандар. Ак үйдү эртең ремонт кылганда өзүбүздүн акчабыздан ремонт кылат. Ушуну билесиңерби? Эч бир чиновник жок, мен өзүм пулума кылам дебейт. Миң өзүнүн пулуна кылганда деле ошол нерсе барып биздин өзүбүздүн экономикабызга барып такалат. Ушуну түшүнөсүңөрбү? Бул кандай деген келесоолук? Мына азыр бардакчылыкты көрүп атабыз интернетте отуруп биз узактан болсо дагы. Бул туура эмес да. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу калайык калк. Мына мен өзүм бир нерсени айтайын силерге. Мен Чубак Тамланын жанында жүргөн адаммын. Чубак Тамланын жанында жүрүп, өзүм камерамды көтөрүп алып, сабактарын тартып жүргөн адаммын. Мына уланды дагы билет. Түштүк регионуна келгенде мен тартат элем ошол Чубак Тамланын сабактарын, башкаларын. Отуруп алып, анча-мынча маселелер, сырдуу маселелерди сурайт элем. Сүйлөшөт элек кээ бир маселелерди. Ошондо айткан тууган Чубак Тамладан сураганымда. Кыргызстандагы бир радио деген. Кыргызстандагы бир радио. Ошонун адамдары, НПОшниктер, мынабул Кыргызстандагы тынч болуп аткан нерсени
өзүнүн адамдарын алып келиштиги үчүн революция кылыштырышты дагы ыктымалдуу көп деп айткан. Азыр биз ошого алданып, биз мисалы 4-5 адамыбыз өтпөй калды. Бирок тынч жасап атат элек, туурабы? Азыр ушул шайлоо кайра баштан болсун деген максат менен чыктык. Чыккандан кийин лозингдер илинди, мына Соке кетсин, башка кетсин деп. Президентибиз ким? Жаман болгон тагдырда деле, башка болгон тагдырда деле бизди антип Соке, Поке деп антип айтканыбыз туура эмес. Ал максат өзү кетсин деген максат болгон эмес. Кийин максаттар өзгөрүп кетип атат. Түшүнүп атасыңарбы ошол нерсени? Барып аз мына ызычуу болду, балдар анча-анчасы кансырады, бутуна ок атылды, башка болду, бомба жарылды, үйлөр өрттөнүп кетти мына. Ак үй өрттөнүп кетти. Машиналар өрттөнүп кетип атат. Ошол алиги эмпошниктер башкалардын алиги чагымчыл топтордун кылганы болуп атат. Түшүнүп атасыңарбы ошол нерсени? Ошол Дамла ошол сырды мага айткан. Ошол жер мен көп айтпай өзүмдү кармап жүрөм. Аз мен силерге айтып атам. Ошо кээ бир Кыргызстандагы радио ошонун адамдары Кыргызстанда тынчтыкты кетириштиги үчүн, өзүнүн адамдарын алып келип, каалагандай Кыргызстанды башкарыштыгы үчүн революция кылып бергенге дагы даяр, күчтөрү дагы жетет. Түшүнүп атасыңарбы? Ага биз алданып калып атабыз, койлорго окшоп. Биз тынчтык менен бардыкпы ошол аянтка? Как ошол шайлоо кайра башынан өткөзсүн, кайра мындай болсун деп эме кылып атабызбы? Ошол менен кайтып кетишибиз керек эле. 8ден өтүп кетти, эмне кылабыз? 8ден өтүп кетти, эмне кылабыз? Ошол жердеги топтолгон эл дүрбөлөңгө салынып, ошол жа ак үйгө карап кетип калды. Түшүнүп атасыңарбы? Уюштурган адамдар да ошо шалакылык кылбастан ошол нерсени дагы эске алып коюш керек эле. Ошол жерде Жанар Акаев жүрдү, ошол жерде башкалар жүрдү. Атамекенин партиялары жүрдү. Кайра сүйлөп, сайрамда ошол жерде отурушту. Ошол нерсени башкарып ошол нерсени уюштургандан карашпайбы? Карай албадыбы? Жооп берсин. Мамлекет астында канчалаган машиналар өрттөлдүбү? Канчалаган машиналар күйдүбү? Ошол Атамекенин башта башкалар кылып атабы? Как уюштургандар жооп берсин. Мамлекеттик мыйзам боюнча. Себеби биздин пулубузга келген нерселер өрттөлүп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Сенин машинаң өрттөнсө кандай болосуң? Кайерде кандай машиналар өрттөнүп атат? Сенин үйүң өрттөнсө кандай болосуң? Биздин ак үйүбүз өрттөнүп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Биздин жүзүбүз болгон нерсе өрттөнүп кетип атат. Уюштурган адамдарда шалакылык кылбастан ошол нерсенин бардыгын ойлонуп, тактап чыккандан кийин митинг кылыш керек болчу. Анан кийин кайра айтылды. Мына Сооронбай Жээнбеков Азаттыкка билдирди. Эртең саат кайсы бир убакта деди, ошол эмеде эртең деди. Кече айтылган нерсени эртең, бүгүн да мисалы. Бүгүн ошол нерсени сүйлөшөбүз деген 16 партия менен 15 партия менен сүйлөшүлө турган болгон. Жолугушуулар боло турган болгон. Ошону уккандан кийин секин тарап кетиш керек болчу. Биз каяктагы барып ак үйдү талкалап, көк үйдү талкалап, башка кылып, ал үйдө эч ким жок туугандар. Бир чиновник жок ал жерде. Бардыгы үйүнө кеткен болот, иш убакысы бүткөн болот. Эмне кыласың ал жердеги документтерди күйгүзүп, башкаларды күйгүзүп? Биз өзүбүзгө зыян кылып атабыз. Ошол нерсени түшүнөсүңөрбү? Азыр биз мынау чагымчылдардын кылган ишине, башкасына биз алданбашыбыз керек. Түшүнүп атасыңарбы туугандар? Аянтка чыкпайлы туугандар. Башка кылбайлы. Тынчтык менен мына азыр уже кыйра эме болуп калды, токтоп калды, башка болуп калды. Эми сабыр кылып күтүп турайлы жоопту. Президентибиз өзү жооп берет. Мындай кылайлы, андай кылайлы деп. Биз барып башка нерсени тонобойлу, башка кылбайлы. Биз мусулманбыз туугандар. Мусулманбыз. Мен силерге дагы айтайын. Чок ажы тирик болгондо ушул нерсени кылдырбайт болчу. Кайтарат болчу мусулман бир туугандарды. Көп мына мисалы Чубак Дамла тирик болгон учурда көп мындай митингдер, уруштар болуп кетиш мүмкүн болгондо Чубак Дамла түз эфирге чыгып, башкага чыгып, сабактарынан айтып, элди тынчтандырып коюп аткан. Эми Чубак Дамла өлткөндөн кийин мына бир башкара турган, бир элди кайтара турган нерсе болбой атат. Демек, мусулмандарды дин гана, бир лидер гана аны токтотуп кала алат. Дин болбосо туугандар, ушундай башаламандык болот. Ошондуктан туугандар, мен өзүмдүн Чубак Дамланын шакирти катары мен силерге айтайын. Тынчтанып, сабырдуулук менен эми башчыбыздын, президентибиздин Сооронбай Жээнбековдун жообун күтөйлү. Түшүндүкпү туугандар? Азыр шайлоо аркасынан болгону мен коркуп аткан нерсем, азыр биз өзүбүздүн колубуздагы жакшылыкты кетирип, жаманды алып келип калышыбыз мүмкүн да.
жаманды алып келип калышыбыз мүмкүн. Мына ата мекен өтпөй калдыбы? Ызычуу башталды. Ата мекен өтпөй калдыбы? Мисалы, мындан 2015-жылы да ушундай болгон. Ата мекен эң акыркы процент менен өтүп кетти. Өтүп кетти эле, ызычуу болгон жок. Ызычуу болбоду, туурабы? А башкалар деле өтпөй калды эле, алар деле биз нарабыз туура эмес болуп калды, башкалар болуп калды дегенде ата мекен учукпай эле турду го. Ошон үчүн туугандар, мен силерге айтайын, Кыргызстанды бөлүп жеп ала турган адамдар көп. Ушуну Кыргызстандагы тынчтыкты бузгусу келип аткан күчтөр көп туугандар. Мен чубактар менен жүрүп, көп нерсени түшүнүп, билип, көп нерсеге күбө болуп, колдон келишинче мен силерге ушул маалыматты жеткизип, ошол нерседен кайтарганга аракет кылып атам. Силер дагы ушул маалыматты башкаларга таратып койгула туугандар. Силерден сураныч. Башкалар дагы билсин. Эгер чубактар тирик болгондо, мына ушундай нерселер алдынан айтылынып, усунан бир туугандар митингге чыкпагыла, бул жакшылыкка алып келбейт деп айтат эле. Ана ошентип митингге чыкпагыла десе, дамла сатылып кеткен, мындай болуп кеткен деп мурдагыларына айтып жүргөнсүңөр. Мурда деле дамла митингге чыкпагыла, мындай кылып чыкпагыла деп. Себеби туугандар, себеби. Дамла себебин айтпайт эле. Себеби ошол МПОшниктер, четтен келген адамдар, биздеги кээ бир радиолор, мына бузуку радиолор бар. Ошол радиолор Кыргызстан тынчтыгын бузуп коюштукту өтө каалайт. Өзүнүн адамдарын алып келип, өзүнүн адамдарын башкартырмайынча ушундай нерсени болдура берет туугандар. Ошол нерсени болтурбаштык үчүн, ошол нерсени алдын алыштык үчүн чубактамла андай сырларды айтпастан түзмө-түз эле дамла туугандар, унтип митингге чыккан болбойт деп айтып тынчтандырып коет эле элди. Аны биз билбейбиз, аны түшүнбөйсүң сен. Көп нерсени түшүнбөйсүң тууган. Түшүнбөй эле чыгып алдың көп нерсеге мисалы. Ошон үчүн туугандар эми сабырдуулук кылып президентибиздин жообун күтөбүз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Болушунча ушул кабарды башкаларга жеткизип коелу туугандар.